Короз багыш керек, тоок багыш керек, жети казынанын бири дейбиз, пайгамбарыбыз дагы. Тоокто береке көп экен, урматтуу мекендешим. Албетте мен фирма кылып, завод кылып ачып салып аткан жерим жок, бирок ар бир үйдө 5-6 мурда, азыр 7-8 жок деген 10 мурда тооктор болот эле. Бүгүн айыл жергелеринде дагы тоок бала экен, башка экен деп бакпай коюшту да. Тоок багыш керек. Тоок аракет кылыш керек. Мисалы бир эркек бар. Ал эркек алкаш деп коелу, иштебейт, эчтеке кылбайт. Жөн эле керексиз адамдай да. Жалкоо керексиз адам. Эркек киши мындай эч кандай себепсиз өзүн жактырып кала албайт да, бирөөгө байлап кала албайт. Ал кайда качан көчөдөн бир нерсе таап келген учурда, бир нерсе менен камсыз кылган учурда бирөөгө жагат. Жаш бала ширин, таттуу, сенин балаң, аны жакшы көрөсүң, сүйөсүң. Аялың, ал аялың, ал менен өмүр бою чогуу болосуң. Аны сүйөсүң, ал жөн эле жакшы көрөсүң аны. А эркек киши жөн эле жакшы көрүшкө татыктуу эмес да. Аны bir себеп менен, акча таап келет, башка себеп менен жакшы көрөсүң. Айтайын деген маселе не? Бекер болбо, бекерчи болбо. Жок дегенде тоок бак. Айтайын дегеним, алкаш эркектен көрө, жогоруда айтып кеткен бекерчи алкаш эркектерден көрө, ошо тоок пайдалуураак, бир сыйыр пайдалуураак, сүтүн аласың, каймагын жейт, жаш балдар чоңойот, бир семьяны бир уй багып коет. Ошондуктан Чыңгыз Айтматов бетме бетте аялы үңкүрдү баягы жалгыз айылды багып турган уйду союп кеткен көзүнө бетме бет келгендиги үчүн бетме бет деп чыгарманы айтат да. Ошондуктан ойлонуш керек, бекерчи болбош керек, жалкоо болбош керек. Сенден көрө бир саан сыйыр пайдалуураак эгерде сен жалкоо болсоң, эркек киши көзүңдү ач.